Биринчи радио түз эфирде уктурууларын улантат. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков 11 майда өлкөнүн бизнес коомчулугу менен жолугушту. Жолугушууда учурдагы кырдаалда экономикадагы жээрдүүлүктү колго алуу, калыбына келтирүү маселелери талкууланды. Мамлекет башчы орто жана узак мөөнөткө багытталган өнүгүү стратегиясын кайрадан карап чыгуу боюнча кыргыз өкмөтүнө бир катар сунуштарын айтты. Дүйнөлүк пандемия экономикалык жагдайда кыргыз ишкерлери үчүн кандай зарылдыктарды жаратты, бизнес бирикмелеринин ролун кантип күчөтүүгө болот, жаңы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууга, ошол эле ички инвестицияларга стимул берүүгө кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, экономикалык жээрдүүлүктү калыбына келтирүү боюнча бизнес өкүлдөрүнүн сунуштары кандай, бүгүн актуалдуу маегибизде сөз болот. Биздин талкууга Лехпром ассоциациясынын президенти Сапар Асанов Жекшебаевич, ошондой эле эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Сыдыков Аскар Куттубекович катышат. Азыр биздин студияда. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Урматтуу радио угуучулар, эгерде сиздерде темага байланыштуу кызыктырган суроолор болсо, албетте катышууга мүмкүнчүлүктөр бар. 39 21 90 39 19 33 телефондору азыр иштеп жатат. Аскар мырза, сөздү сизге берели. Мына адегенде ушул кечээ күнкү мамлекет башчы менен болгон жолугушуудан сөз баштоодон мурун мен башка бир суроодон баштайын деп турам. Мына эл аралык валюта фондунун божомолдоруна карасак, Кыргызстанда ушул жылдын акырында инфляциянын көлөмү 12%га көтөрүлөрү айтылып жатат да. Ал эми биздин ушул жергиликтүү ата мекендик экономисттер Кыргызстан импорттон көз каранды өлкө, ошол себептен баягы баанын кымбаттап кетпеш үчүн бирден бир жолу бул жергиликтүү компанияларды ишке киргизүү зарыл деп белгилеп жатышат. Ана мына бир топ багыттагы ишкерлер, ошол эле жеңил өнөр жайы 1 майдан, эми айрымдары мындайча айтканда 2 этабы кечээ күнү 11 майдан тарта иштеп баштады. Кандай дейсиз? Бизнес мындай бир иштин башталышын күттүбү? Зарыл болуп. Албетте бизнестин баарына эле кыйын болду. Элдин баарына кыйын болгондой эле бизнеске дагы ушундай кыйын болду. Өзгөчө жана туризм тармагы 90%-тан 100%га чейин жоготууларга учурады. Мындан сырткары кеңири тейлөө тармагы, мейманкана, ресторан, кафелер, ошондой эле өндүрүш дагы жабыркады. Өндүрүштө мына көчөлө экономика министрлиги айта кетти. Өндүрүштүн көлөмү ушул жылга карата бир 5%га ылдыйлайт деген божомол бар. Ал эми тейлөө тармагы 9%га ылдыйлашы мүмкүн деп атышат да. Бул эми чоң көрсөткүч, өзгөчө биздин мындай чакан экономикабызга чоң эле көрсөткүч. Бизде экономикалар албетте мындай көп пайыздар менен жылга өсүшү керек. Эми бул илдетти албетте эч ким күткөн эмес. Дүйнө жүзү боюнча эч ким даяр боло элек болчу. Мына эң ири өлкөлөрдү алсак дагы Америка жана башкаларды, алар дагы абдан азыр кыйын абалда болгондой көрүнөт. Эми биз аны көрүп бизнеске колдон келишинче жардам берели деген үмүттө, жанагы карантиндик чараларга карата жардам берип аттык. Жанагы уруксат берүүчү кагаздарга жардам берип, ошондой эле кимде ким импорттогон товарлар, запчасть жана башкаларды ала албай атса, ошолорго жардам берип, колдон келишинче жардам берип аттык ассоциациялар катары. Ошондой эле өкмөт менен биргеликте жанагы антикризистик чаралар боюнча дагы иштеп аттык. Албетте түшүнүү менен кабыл алып аттык. Туура мына чектөө чаралар керек. Анын элдин баары эле жасап атат дүйнө жүзү боюнча. Бирок аны жасаганда дагы мындай ирети менен жакшылап жасасак болот депчи. Азыр мисалы өзгөчө абал режими алынгандан кийин биз көчө эле айттык, мына биз кандай сабактарды алдык деп баарын иштеп чыгышыбыз керек да. Жаңы алгоритмди
Эми айрым ишкерликтин түрлөрү мына ошол эле өзгөчө абал, кырдаал режимдеринде иштеп атпайбы? Анан бир топ нааразычылыктар ушул Бишкектин комендантынан жанакы уруксаат кагазын алууда келип чыкканы мындай бир ачык айтылды да. Бирок бул маселе да чечилип, жанагындай электрондук пропуск деп коелу, ошол өткөрмө кагаздар бериле башталды. Кандай дейсиздер? Мындай кырдаал эмнени көрсөттү дейсиздер? Мисалы үчүн бизнес менен мамлекет мындай бир бирге иш алып бара алдыбы ушул жагдайда? Туура айтасыздар. Бул кырдаал азыркы учурда болгон мүнчүлүштүктөрдүн баарын көрсөтө алды. Сыртка алып чыкты да. Мына санариптештирүү дейбиз. Бирок иш жүзүндө көп учурда санариптештирүү иштебей калды. Мына башында эле жана уруксат берүүчү кагаздарды мындай эле кагаз түрүндө берилген. Кийин санарип кагаздар мындай берилгенден кийин ошондо дагы көп мүнчүлүштүктөр чыгып, же система иштей албай, же болбосо баягы каталар чыгып, ошондой дагы көрүнүштөр болду. Бирок бул жерде айта кетчү нерсе, IT штаб деген уюм түзүлгөн. Жанакы программаларды иштеп чыгуучу кишилер өз эрки менен эч кандай төлөмсүз күнү-түнү иштеп атышты. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Негизи эле биздин элибиз жардам берип атышты. Негизи эле биздин элибиз мындай беришен экен да. Барып туруп өздөрү сунуш кылып келгиле, биз иштеп берели, тигинтип берели, минтип берели деп колдон буттан алып көп иштерге үлгүрдүк. Мына IT штаб көп программаларын чыгарып берип, кийин санариптештирүү иштей баштады. Ошону мындай биз дагы сүйүнүп калганда кайра эле көчө көрүп атканыңыздайсыз. Тиги салык инспекцияга барып туруп печать алышыңар керек деген жаңылык чыкты. Ошондо дагы таң калдык. Кандай кезектерди биз элдер чогулбасын деп атсак, кезектерди кандайча туудурабыз. Топтоп атабыз да, тескерисинче. Көчө көрдүңүздөр. Соц тармактарга да чыкты бул. Соц тармактарда видео таркатылган. Мына бул Ленинский салык кызматында ушундай кезек. Первомайскийде тигиндей деп ошону дагы көтөрүп чыкканбыз да. Эми дагы бир суроо, мына ошол өткөрмө кагаздар менен маселе жаралганда бизнес омбудсмен тарабынан дагы сунуштар берилген. Ал ошол 1-майдан тарта такыр мындай бир текшерилбеш керек деген сыяктуучу. Анан деги эле бул кырдаалда ушул бизнес мамлекеттен бир топ жардам күттү да. Мамлекет ишкерлердин баягы ишинин жандануусун күттү мисалы. Анан ортодогу ошол маселелер боюнча кандай дейсиздер? Бир орток пикир табууга мындай бир мүмкүнчүлүк болдубу? Сапар Жекшебаевич. Орток пикир эми бул жерден эми таразага мындай ойлонуп туруп караш керек да. Бизнес болот, баары эле иштегиси келет, баары эле кыймылдагысы келип атат. Анткени Кыргызстан толугу менен туруп турбадыбы. Эми элде күнүмдүк баягы өзүнүн тиричилигине акча тапкан адамдарга кыйын. Ошондуктан кичине ойлонуш керек да. Бул пандемия эртеңки күнү дагым деп тарап кетсе эмне деген нерсенин үстүнөн чыгабыз. Бул жанагы справканы киргизгенде дагы ошол бизге айтып түшүндүрүп аткан себеп ошол болуп атпайбы? Бишкек бүгүнкү күнү Бишкекте эң көп сандагы бүгүнкү күнү ооруган адамдардын эң көп саны ошо Бишкекте болуп атат, туурабы? Ошон үчүн эми Чүй областынан болобу, Чүй областы деп мына границаны ачса, жалаң эле Чүйдөн эмес, башка райондордон да келип башташы мүмкүн да. Эми негизи мындайча айтканда Бишкек боюгу бизнестин эң чоң мындай ордосу болуп эсептелет да. Анан көп кишилер келип дагы ошол оору тарап кетпесе экен деген ой менен жанагындай ыкманы киргизип, бирок кээ бир мен сыкар айткандай кээ бир ыкмалар ойлонбой туруп киргизип койгон нерселер да болуп атат да. Анан ошондой маселелер дагы көтөрүлдү. Анан ошол учурда бизнес деген эми бул мындай учурларда бизнес күтөт. Кантип өкмөт кантип жардам берет, кандай жол менен жардам берет, канчалык деңгээлде жардам бере алат, мындай кылып кетсем экен. Эми бизнеске бүгүнкү күнү бекер акчаң берсе дагы берсе экен дегенге чейин да ойлонуп турушат да эмичи. Эми дүйнө жүзү эле ошондой да.
эми ар бир мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша, акыбалына жараша иш кылат экен да. Мисалы эми кошуна мамлекеттерди салыштырып көрсөк, ошол жанагы атайындай фонддор түзүлүп, ошол фонддун эсебинен мыйзамда жанагы мыйзам чегинде жанагы салыктардан бошотуп 5% кредиттерди берүү, товар экспортко чыга турган болсо ошонун банкта кредит болсо ошонун пайызын төлөп берүү, ошондой чоң жакшы ыкмалар каралды да. Эми биз ошондой ыкмалар, ошондой жардам өкмөттөн болобу болбойбу? Ал башынан эле бизде ачык эле айтып аткан, биз бекер бере албайбыз, бекер мындай кыла албайбыз, биздин экономикабыз биздин өзүнүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша иш болот деп эми ошондой фонд түзүлүп атат. Алдын ала 14 миллиард сом деп айтылды көчө. Ошол 14 миллиард сом жалпысынан толугу менен бир 40 миллиард сомго чейин ушул акыбалдан чыгуу максатында ошого жумшай турган акча каражат деп айтылды. Эми өкмөт болсо эми биринчи этап жардам болбоду. Азыр бүгүнкү күнчө экинчи этабында кандай экономикага, бизнеске, бизнес чөйрөсүнө кантип жардам беребиз деген планын алып чыгып атат. Аны деле толуктап мен толук көрө элекмин, анын жакта кандай каралды экен. Көчө ошо жыйында дагы өкмөт жакын арада бизнес чөйрөсү менен чогулуп отуруп дагы кеңешип, ошонун жол жобосун карап, кайсыл тармактарга берилет, кандай берилет, кандай жобо менен берилет, кандай келишим менен берилет, кандай жардамдар болот, ошону ачык айкын сүйлөшөбүз дешти. Эми бизнеске эң негизи эле баягы бүгүнкү күнү эмне керек? Акча каражат керек да. Жок дегенде эң төмөнүрөөк пайыздагы кредит, андан кийин бир узак мөөнөткө бериш керек да. Андан башка жардам биздин бизнеске бере албайбыз. Анан ошол учурда көчөдө жакшы сунуштар болду. Эми ошол акча каражатты бүгүнкү күнү таратып, жолун ойлоп чыгарып, анан эртең беребиз, анан бүрсү күнү беребиз, анан тигил кагасың жок экен, анан мунуң жок экен, тигинтиминтип отуруп, анан 1 жыл 2 жыл өтүп кетиши деле мүмкүн да. Ал учурда ишкананын көбүнчөсү банкрот болуп жок болуп кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн ошол акчаны таратып бергенден көрөкчө ошол ишкерлердин, ошол бизнестин андан көрөкчө өкмөткө төлөй турган салымын төлөп туруп эле 1 жыл же болбосо жарым жыл же 1,5 жыл налогдон бошотуп салса деле болот да. Анда баары эле кредит алсаң налогуңду төлөйсүң да. Анан налогдон бошотуп салды деген өзүнүн сөзү да чоң да. Эл аралык уюмдарда, эл аралык деңгээлде дагы айтылганга да жакшы да. Ошондой ыкмалар менен тез арада, жакын арада мындай бизнес чөйрөсүнө жардам бербесе кыйын эле болот. Көп ишканалар жабылып калышы мүмкүн. Көп ишканалардын эртең келечеги күмөн болуп калышы мүмкүн. Анткени каалайбызбы, каалабайбызбы, биз баягы ушул илдеттен кийин, ушул карантинден кийин кичине ойлонушубуз керек да. Анча-мынча болсо дагы. Аскар мырза, кандай дейсиз? Мына азыр Сапар Жекшебаевич антикризистик чаралар боюнча да сөз кылып кетти. Ошол кечегиде ошол жанагы салыктын түрлөрүнүн төлөөнү узартуу деген нерсе каралды окшойт. Анан кредиттерди дагы узартуу деген жагдайда дагы. Негизи эле ишкерлер мындай өкмөттүн кризиске каршы планынан эмнелерди күтүп жатты эле? Чын эле азыркы Сапар Жекшебаевич айтып аткан жагдайлардан дагы барбы мындай? Бар, албетте жок эмес. Анткени азыркы учурда кабыл алынган экинчи план ал дагы мына жаңы эле кабыл алынган. Ишке аша элек. Биринчи планда болсо жанагы кийинки төлөө, отсрочка деп коет эмеспи? Отсрочка берүү, муну кийин бересиңер, тигини кийин бересиңер деген чаралар каралган. Бул эми жакшы, бирок бул маселени чечпейт да. Бул бизнеске кийин мойнуна түшөт кайра эле. Мына бул салыкты март, апрель айында төлөй албасаң, кийин сентябрга чейин же июлга чейин төлөйсүң деген сөз да. Ошондуктан бизнес мындай чечкиндүү чараларды күтүп аткан. Тигил же бул салыктан бошотсоңор депчи. Социалдык төлөмдү билесиздер, бизде абдан эле жогору, 27% бул жогору да. Ошону же ылдыйлатсаңар, же бошотсоңор, өзгөчө жана чакан жана орто ишканаларга деген көп сөздөр чыккан. Ошондуктан көчө дагы айттык,
келиңиздер ошол мына Сапар Жекшебаевич туура айтты. Элден ошол салыкты чогултуп отуруп, кийин аны льготтук насыя катары бербей эле ушул бюрократияда бул 2-3-6 айга созулушу мүмкүн. Ошентип отурбай эле бир салыктардан бошотолу. Жок дегенде майда жана орто бизнести алганда киреше салыктардын кирешенин структурасында алар 20%га жетпеген акча. Көбүнчө бизде ири бизнестер төлөйт да. Ошол жоготууларды, бюджеттин жоготууларды бир бөлүгүн ошол антикризистик фонддун каражаттарынан көрсөк деген сөз жаралды да. Мындан сырткары албетте кээ бир ишкерлер насыяларды да күтөт. Көчө да көп айтылды биздин кесиптештердин тарабынан. Буга чейин алгандары дагы бар. Алгандары дагы бар, төлөй албагандары дагы бар. Эми ал боюнча Улуттук банк өзүнүн чараларын көрүп атат. Мына кийин төлөйсүңөр, пеня жана туумдар, штрафтар салынбайт деген чаралар каралды. Бирок дагы эле ишкерлер күтүп атат, кыйналып атат. Бизде азыр мындай да эң негизги мамлекеттин дагы бизнес коомчулуктун максаты болушунча иш орундарды сактап калыш. Жана мүмкүн болсо жаңы иш орундарды түзүш. Анткени билесиздер, эл кыйналып атат. Мына сырттан келген мигрант туугандарыбыз дагы күтүп атат. Мына жумуш табылабы, эмне кылабыз депчи. Ошол азыр максат. Ошондуктан бизнестер жоопкерчилигин сезип туруп айтып атпайбы, келгиле биз иш орундарды камсыздайлы, бирок ушундай колдоо керек. Мындай шарттарды түзүп бериңиздер. Мындай шарттарды. Бюрократия болбосун, биз кабинеттерди аралап жүрбөйлү. Мындай салыктардан же бошотуп, же ылдыйлатсаңар депчи. Демек, бул нерселер менен өкмөт мүчөлөрү менен дагы сүйлөшүү алдыда коюлду жаткандыр. Бизде угарман байланышка чыккан экен. Сиз экономикалык багытта оюңуз болсо айтыңыз, сурооңуз болсо. Алло. Сизди угуп атабыз. Мен Сапар мырзага кайрылып атам, Асанов Бишкектен. Сиздин система Минлехпромдун мурунку кызматын жасап атат, аябай жакшы иштеп атасыз. Сизде кадрлар азыр аз. Сиз ушу мамлекет жана эл үчүн чоң ополтодой кызмат кылып атасыз. Менде бир эле суроо. Могу көп эле жакшы товарларды кыласыздар, могу эркектердин костюмун кайсы жерде тигилет, же болбосо кайсы жерде сатылат? Кыргызстандыкы да. Эми жооп берип коеюн. Чоң рахмат каалоо тилегиңизге. Сизге дагы ден соолук, ийгилик каалайм. Көбүнчөсү эми бул биздин товарлардын баары тилекке каршы Дордой базарында. Бирок Бишкек шаарында жана Комбольно-суконный комбинаттын маңдайында бир чоң магазин бар. Андан сырткары илгерки Тысяча мелочей деп коет эмеспи, советский эме Чүй Горкийде. Ошол жерде дагы Планета Максимус деген чоң магазин бар. Ошол жерден барып алсаңыз болот. Сапар Жекшебаевич, мына 1-майдан тарта жеңил өнөр жай тармагы дагы өз ишин баштабады. Анан ушул өнөр жай комитетинин төрагасы бир топ баягы түшүүчү цехтерине барып келген айтылды. Бирок социалдык тармактарда саналуу гана баягы цехтерге уруксат берилген айтылып, көбү жанагындай көмүскө ишин баягы мыйзамсыз жүргүзүп келе жатат деп айтылып жатат да. Негизи жеңил өнөр жай ишин кантип жүргүздү баягы 1-майдан тарта? Анан импортко толугу менен көз каранды болуп турбады беле бул сиздердин дагы? Туура. Тармак. Биздин тармакты сиздер жакшы билесиздер, башка тармактарга караганда 100% экспортко багытталган тармак. Ооба. Андан сырткары биз мындайча айтканда карантин киргенден тартып, марттан тартып эле бир топ ишканалар маска тиккенге жана защитный костюм тиккенге мындай ыңгайлаштырып иштеп башташты. Ошо карантин учурунда дагы бизде бир 20га жакын ишкана иштеди. Бишкекте бир 18, Көлдө бир, анан Ошто бир ишкана маска тигип жана защитный костюмдарды тигип. Анан ошол учурда да биз өкмөткө кайрылып, биздин потенциал абдан чоң да тигүү тармагындачы. Анан тилекке каршы бизде ошол керектүү кестемелер, керектүү сырьё болбой калды да. Эгерде керектүү сырьёлор болуп, маскага медициналык баягы стандартка, дүйнөлүк стандартка туура келген костюмдар, туура келген ошондой сырьё болгон учурда биз анда
жалаң эле Кыргызстан эмес, Борбор Азия, Россия Федерация, Европага чейин камсыздап көп продукцияны чыгарып экспорт кылып иштесек болмокту. Анан тилекке каршы ошо бизде сырье болбой калган үчүн ошо асыл ишканалар иштеп калды. Ошон үчүн ал биринчи этапта ошо карантин учурунда иштегендер. Анан экинчи этапта болсо 1-майдан тартып биздин түздөн түз келишими бар ишканалар иштеп баштады. Бул баягы соода түйүндөрү менен чоң баягы буйртма алгандар, договор келишим негизинде ошо карантинге чейинки болгон түзүлгөн келишимдерди ишке аткаруу боюнча алардын өзлөрүнүн жанагы сырьелордун баары бар болчу. Эми 3-этап менен иштей турган негизги тобу бул качан иштейт, кантип иштеп баштайт, бул абдан чоң суроо болуп атат. Анткени биз жалаң эле ички көйгөй эмес, ички факторлор эмес, сырткы факторлордон көз карандыбыз да. Анткени 100% экспортко кетип аткандан кийин биздин көп ишканалардын өзлөрүнүн соода точкалары бар. Россия Федерациясынын 54 шаарынан көбүрөөк чоң шаарларда, базарларында точкалары бар. Казакстандын 17-18 шаарында точкалары бар. Бул жерден чыгарат деле түз ошол жака жиберишет да. Өзлөрүнүн бир туугандары болот, кээ жерде өзүнүн саткычтары болот. Анан ошол жак качан иштеп баштайт маселе да. Россиянын рыноктары качан иштеп баштайт, Казакстандыкы качан иштеп баштайт, границабыз качан ачылат, ал жактагы элдин мүмкүнчүлүгү качан пайда болот, кийим алайын деген. Анткени биринчи эле тамак аш да, ал жакта эле кыйналып отурат да, ал жакта эле жабык, ал жакта эле карантин. Ошондуктан сырткы таасирлер көбүрөөк тигүү тармагына бүгүнкү күнү таасир бере турган учур болуп турат да. Анан көп ишканалардын бар негизи бизде мындай сезонный да жумуш. Эми жылда жакшылап акча таап алайын, жакшылап продукциябыз өтүп кетсин деген сезон бул март, апрель, май болчу да. Май айы бул эң пик болчу. Ушул майды күтүшөт да жыл сайын. Майда Кудай буйрса жакшы болуп кетет деп. Ошол майды жоготтук да. Жаз менен жайды жоготтук. Мындайча айтканда, жылда чоң киреши алып келе турган сезонду жоготуп жибердик. Ошого дайынданып, февраль айында негизи январь-февраль Кытай жабык болот эмеспи? Кытай жабык болот деп ага чейин сырьёну алып келип дайындап, апрелдин аягында, майдын башында жер-жерге жетип калыш керек болчу да. Мына ошонун үчүн көп ишкерлердин баардыгы болгон акчасынын баарын ошо товарга, сырьёго жүктөп, бүгүнкү күнү эртең эми күзгү сезонго кантип дайынданабыз, акчаны кайдан алабыз, кантип жылабыз, кантип кыймылдайбыз деп кыйналып отурган учурда. Ошон үчүн мына ошондой жардамдарды күтөбүз. Ошон үчүн көчө дагы ушул маселени өтө баса белгилеп көтөрдүк. Кудай буйрса эми өкмөт менен иштешип ушундай жардамдарды алабыз деген чоң үмүттө турабыз да. Рахмат. Кечээки жолугушууда президент менен мына кризистик абалда экономика, ошол эле коопсуздук жазыкчасы деп жоктугу болуп атат. Анан узун жана арзан финансылык ресурстарга муктаж, буга байланыштуу жанагындай кластердик долбоорлорду каржылоо максаттуу деп президент тарабынан белгиленди да. Ошого мындай бир инвестициялык бир фонддорду түзүү, бир чөйрө болушу зарыл деп. Айтсаңыз, Аскар мырза, инвестициялык фонддордун иштөө механизми тууралуу мындай талкуу болдубу? Эми кеңири талкуу болгон жок. Бул албетте айтылды, баса белгиленип кетилген, бирок талкуу болгон жок. Эми бул жакшы нерсе жалпысынан. Инвестициялык фонддор ошол ишкерлердин капиталына, долясына кирип туруп, ошол тобокелдиктерди тең бөлүшөт деген ой да. Бул жакшы нерсе. Негизи жанакы Кыргыз Орус өнүктүрүү фондусу ачылганда биз ошону күтүп атканбыз. Бул фонд да, аты фонд, банк эмес. Ошондо ишкерлер күтүп аткан ал банкта жана насыяларды эмес, инвестицияларды салат депчи. Демек, мисалы сиз бир тигүүчү цехти ачып атсаңыз, ошол фонд карап туруп, бизнес планыңыз жакшы экен. Анда мен 30%дик акцияңарды сатып алайын. Ошол акчага сиз бизнести алып барсаңыз болот. Бирок мен кызыктармын да. Өзүмдө акчамды салган ошо инвестиция. Залог эмес. Чогуу жоопкерчилик болот да. Ошондо ошол фонд кызыктар болуп, керек болсо өзүңүзгө барып туруп айтат, мына могул бизнесиң туура болуп атат. Мына могул жерде эсептөөлөрдү туура эмес экен.
мондай кылсак болот деп бардык тараптар кызыктар болот да, бир эффективдүүрөөк болот да. Мына дүйнө жүзүндө венчурдук финансы деген нерсе бар. Бул жакшы жагы, жакшы идеялар болсо, мына сиз келип туруп айтып берсеңиз, ошол киши заматта эле ошол инвестицияларды салат да. Эч кандай залогу жок. Бул дүйнөлүк практикада бар экен. Дүйнөлүк практикада. Мына өзгөчө жанакы кремниевый өрөөн деп атпайбызбы? Кремний өрөөн. Ошондо абдан кеңири колдонулат да. Фонддор, бай адамдар, инвесторлор келип алып туруп жакшы идеяларды издейт да. Жакшы проекттердин сатып алат, акцияларын, акчасын салат. Акчасын салат да. Насыя катары эмес, инвестиция катары салат. Эч кандай залог кереги жок. Бул жакшы нерсе. Эми бул иштеп кетиш үчүн бизде бир мамлекеттен болгон жолжоболорго, мыйзамдарга элдин тарабынан ишеним болуш керек да. Ошол ишенимди жогорулатабыз деп атабыз. Бул мыйзамдык база менен бекемделиш керекпи бул нерсе? Сөзсүз түрдө бул жерде эң биринчи эле маселе эмне үчүн бизде инвестиция чоң бизнес келбейт? Эң биринчи көчө эле айтылып калды. 2008-2009 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин бир дагы экономикалык сот каралып атканда бүт эле 100% мамлекет тарабына чечилет да. Жеке тарапка чечилбейт. Ошондуктан эртеңки күнү бир мындай маселе болуп калса, уттуруп ийсем эмне болот деген чоң күмөн бар да. Ошон үчүн жанагындай Третейский суд жана башка ыкмалардын баардыгын шарт түзүлүш керек да. Мыйзам чегинде шарт түзүлсө, анда ар бир бизнесмен, чоң бизнесмен ойлойт. Мен акча салсам, мен туура иштесем, мен эч убакта акчамды жоготпойм. Туура эмес иштесем, мен айып тартышым мүмкүн. Бизде бүгүн барбы ошол? Бирок ошол бүгүн канчалык өзүн мындай бир алып кетет деген анын ортосунда бир топ механизмдерди иштеп чыгыш керек го мындай. Алга биз даяр эмеспиз го дейм. Биз даярбызбы? Даяр эмеспизби, бирок фонд азыр айткандай фонддун деле мындай кайра караш керек. Негизи мындайча ойлонуп көргөндө ар бир мамлекеттин өзлөрүнүн резервный фонду бар да. Ушундай антикризис учурунда тигиндей башка ушуларларда ошол акчалардан колдонот. Биздин даже ошондой фондубуз жок. Андан сырткары жана өнүктүрүү фонду болуп аткандан кийин ошонун жол-жобосун кичине жеңилирээк кылып, көбүрөөк ар бир мамлекет өзүнүн приоритеттүү тез аранын ичинде экономикага чоң таасир бере тургандай, экономиканы сүйрөп кете тургандай тармактарды тандап, ошолорду эсептеп чыгып, жол-жобосун иштеп туруп, анан ошол жака салыш керек да. Өндүрүшкө салыш керек, продукцияга салыш керек. Канчалык продукциябыз көбөйүп, экспорт көбөйө турган болсо, ошондо экономика сүйрөйт. Анан тилекке каршы көбүнчө эле биздин акчабыздын баары жана социалдык жакка жок болуп кетип атпайбы? Бүгүн жеп коебуз да, анан эртеңки күнү кайра жалдырап карап отурабыз, туурабы? Ошондуктан өзүбүз акча таап, өзүбүз бакканды үйрөнүш керек да. Бизде байланышка чыгып аткан угарманыбыз бар болчу, 39 21 90 39 19 33 телефон менен кайрадан байланышка чыгыңыз анда. Эми ушул пандемия шарты деп коелу, азыркы учур ушул посткризистик жагдай. Бир гана мамлекетке жанагындай бир керектүү бир адистер эмес, мамлекетке пайдасы өтө маанилүү мындай ишкер тармактарды мындай бир керек экендигин аныктап калгандай да. Мен азыр угарманды кабыл алып коеюн, кайра суранып атат, андан кийин улантайын сөзүмдү. Байланыштасыз, сурооңузду бериңиз. Assalamu alaikum Tarakan. Бүгүнкү күндө кризисти жеңүү үчүн иштелип чыгылган программаларда кредитти берүү маселесинде канча процент менен берет кредитти бергенде? 2-3% менен беребиз же каалаганынча беребиз азырдагы? Элдин бардыгын карызга батырып. Экинчиси, донорлордон миллиондогон акча келип атат. Бүгүнкү күндө мына 500 миллионго сүйлөштү. Ошол 500 миллион акча адрес боюнча барабы? Ошо эл алабы, элдин колуна тие ошо адрес боюнча. Алардын бардыгын жегиштер кайрадан эле баягы элди алдап, акчаны алып турбай, жолду кургандагы талабыла курумуш болуп актасын жеп коебуз же. Рахмат, биз угатканыңызга кандай жооп берсек болот, Аскар?
мындай деп жооп берип коелу. Эми насыялар өкмөттүн айтымында 4-төн 8%га чейин болмокчу. Ошол жеткиликтүү насыялар. Мурун 14 миллиард деп айтылган, эми 40 миллиардга чейин, 40 миллиард сомго чейин болот деген сөз айтылды өкмөт тарабынан. Ошону эми күтөбүз. Экинчиден, донорлук акчалар кандай кетет, максаттуу же максатсыз кетеби деген суроого эми баарыбыз байкап турабыз. Азыр өкмөт дагы өзүнүн күчүн жумшап күнү түнү иштеп атышат. Кудай буйрса бир максаттуу пайдаланылат деген үмүттөбүз. Бирок ошол эле кезде азыркы учурда коомчулук тарабынан түзүлгөн байкоочу кеңештер бар. Мына ушул каражаттарды сарптоодо өкмөт азыр дагы айтып атат, байкоочу кеңештердин дагы көзөмөлүнүн астында өтөт депчи. Эми байкоо туура жүргүзүлүп, кийин дагы эсептөө палатасы бар, жана башка көзөмөлдөө органы бар, жогорку кеңеш бар. Кудай буйрса бир максаттуу пайдаланат деген ойдобуз, үмүттөбүз. Дагы бир жагы ошол максатты туура кеңешип туруп чечели деген дагы ой жаралып атат да. Эгерде мисалы баардыгын насыяларга жумшабай, кээ бир бөлүгүн баягы салык бошотууларга, кээ бир бөлүгүн субсидияларга, кээ бир бөлүгүн дагы бир нерсеге. Биз атайлап мына көчө мурда күнү 40-тан ашуун өлкөлөрдүн практикасын карадык. Антикризистик чараларды кандай көрүп атышат, эмне кылып атышат депчи. Анын ичинде азыр карап көрсөк, мисалы Казакстанда, Арменияда жана башкаларда ушул насыя, жеткиликтүү насыя бул чаралардын бирөөсү экен да. Кээде 3-чүсү, 4-чүсү да негизги чара. Маанилүү жагы эмес. Эң маанилүү башында эмес экен да. Ошондуктан айтып атабыз азыр өкмөткө, келиңиздер бир кеңешели. Балким биз ошону бул кээ бир учурларда бизге мондай көрүнөт да, кандайдыр бир жоопкерчиликти бизнеске кайра ташташ депчи. Анткени бул оңой да, кредит даяр, бизнес өзү жоопкерчилигин алат, кийин өзү төлөп берет. Бизге ушундай көрүнөт да, жоопкерчиликти бизнеске эптеп оодаралы деген балким ой болот. Балким биз жаңылышабыз. Ошондо биз айтып атканыбыз, бул бүткүл маселелер боюнча ушул ситуацияда, ушул ырдаалда бир коммуникация каналдары болуш керек да. Өкмөт жеткиликтүү түрдө ар бир сунушубузга айтышы керек. Мына силердин айтымында мына салык бошотуулар болот экен же болбойт экен, ушул себептер менен. Жалпы эле ушул кризистик абалдарда элдин баары эми үйдө 1,5 ай отуруп маалымат күтөт да, коммуникацияны күтөт. Көптөгөн суроолор жаралат. Ошондуктан сиздердин дагы ролуңуздар чоң да ушул кырдаалда. Жеткиликтүү түрдө маалыматты жеткирүү абдан эле керектүү. Угарман жок болсо, анда мен жана суроону улантайын. Мына ушул пандемиячы, ушул аралык, бул бизнес үчүн дагы сыноо болду болуш керек. Анан мамлекет дагы азыр бизге кайсы тармак мында өтө маанилүү керек экен деп, бизнес менен алектенген ишкерлерди дагы мындай карап көрдү болуш керек деп ойлоп атам да. Мисалы үчүн мамлекет жана кредиттерди берди, мамлекеттерден жана буудай алууга жардам берди мисалы. Анан айрым учурда ишкерлер мындай бир өздөрүнүн чөнтөгүнө да иштеп баягы бир бааны көтөрүүгө жагдайлар дагы болду, ар кандай. Эми кандай дейсиздер ушул бул кырдаалдан, бул ишкерлер үчүн мындай бир ойлонуп, мындай бир сыноодон, мындай бир анализден өтүп алыштыбы? Мисалы. Эми сыноо болгондойбу ишкерлер үчүн? Кичине айта кетейин анда. Баарыбызга чындап эле абдан чоң сыноо болду баарыбызга. Азыр дагы көп сабактарды алып атабыз эмгиче. Бирок сиз айткандай кайсы тармактарга басым жасашыбыз керек, кайсы тармактар перспективдүү деген деп ойлогонубуздан албетте биринчиден жанагы айыл чарба тармагы чыгып атат да.
Анткени азык-түлүк коопсуздук, тамак аш коопсуздук, тамак аш коопсуздук абдан эле маанилүү экен. Азыр бүткүл дүйнө жүзүндө элдер, өлкөлөр ошого басым жасап атышат. Бизде могул азык-түлүктөр чыгарылбайт экен, чыгарышыбыз керек. Мында аксатабыз, мында көп экен деп ошол айыл чарбага басым чындап эле жасаш керек экенбиз. Биз билесиздер да жалпысынан экспортко салыштырмалуу импортубуз 3 эсе көп. Ооба. 3 эсе көп. Жана бул азык-түлүккө дагы тийиштүү да. Мына азык-түлүктө азыр магазинге барсаңыз эле товарлардын 3-төн 2си импортталган. Казакстан жада калса жанакы унду Казакстандан, кантты Белоруссиядан алып келебиз. Ушул жактан көп аксап аткан жерлерибиз бар, ушунун үстүндө иштешибиз керек. Мындан сырткары мына туризмге көп басым жасап атканбыз, бирок азыркы учурда көргөнүбүздөй туризм дагы мындай тоокелдиктери көп жаратат экен. Мындай учурда туризм эчтеке жарабагаларын көрдүк да. Аны дагы ким билмек эле. Мындан сырткары ойлоп көрсөк, биз тиги тоо-кен тармагы боюнча көп айтып атпадыкпы? Анан кээ бир элдер жаман көрүшкөн бизди. Азыр болсо көрүп атпайбызбы? Мына тоо-кен тармагы иштеп кетип атат. Эч кандай жанагы базардын, рыноктун коркунучтарына көз карабай эле аларга көп деле тоокелчилик жок экен да. Тоокелчилик жок экен, өзгөчө жанакы баалуу металлдарга тоокелчиликтер дагы азыраак экен. Азыр элдин баары эле баалуу металлдарга акчасын салып атат. Алтындын баасы өсүп атат. Мына Кудай буйруса ушул жылдын аягына чейин $2000 чейин өсүшү мүмкүн деп атышат. Азыр бир 1700-дүн чамасында. Ошол баасы өссө, мамлекетке дагы көбүрөөк пайда акча түшөт да, салыктар түшөт. Аны тейлеген башка бизнестер дагы өнүгөт. Ошондуктан биз канчалык көбүрөөк тармактарды мындай өнүктүрсөк, ошончолук азыраак тоокелдиктерге учурайт экенбиз да. Ушуну айтып атабыз. Угармандар бар экен да, угалы суроолорун угуп атабыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен Бишкектен эсен. Суроо бергендер азыраак болгондугу үчүн эми мен бизнес үчүн мындай жөнөкөй эле көңүл кош адам эмесмин, ошон үчүн суроо бергим келди да оюмда. Себеп дегенде бул коронавирус эми бул оюм бир Американы ачканга жарабайт, тет эмес. Бардык дүйнөбүздү кыйналып атканда башка элдердин, башка мамлекеттердин бизнесмендери, башка эл мамлекеттердин бизнеси кандай жардам берип атканын угуп атабыз да. Мисалы Орустан жана Мардашов дегендер 4-5 регионду финансирует этет да. Биздин эми олигархтарыбыз башына чака кийип алса деле анары кимдин ким экенин билет да. Бир дагы мындай кылсак, эми алардын аттарын атабай эле коеюн, мына аттаса дагы чалкасына кетип жыгылып башын жарып албасын. Атабай эле айта бериң. Жардам берген эч ким болгон жок. Бирок ушу мына бул коронавирус башталгандан баштап эле бир сөз болуп калса эле баардык чоң кыйынмын деген бизнесмендер дагы, мындай бизнесмендер баары жок эле. Мамлекет жардам берсе, өкмөт жардам берсе, айланайындар. Силердин налогуңардын эсебинен, налогдун эсебинен мамлекет өзү жашап атса, ал бүгүнкү күндө силерге жардам берсе, ал эртең өлүп калбайбы мамлекет? Анан да бир мамлекет бир кредит жагынан, кредит тапканга кол кудурети жетсе, жардам бериши мүмкүн. Бирок ошо мамлекетке кредит бериш үчүн мамлекеттин эң биринчи дүйнө жүзү эртең ошону кутула алабы деп анын состояниясын эсептеп туруп анан бизге берет да. Анан эми силер капа болбогула. Мен ушунчалык честныймын, мен ушунчалык кыргыз үчүн, кыргыз деген мамлекеттин жанын бергенге даярмын. Бир тыйынды катпаган, бир тыйынды жашырбаган бир бизнесмендер барбы? Мына 30 жылдын айтып койсун, мен ошондой бизнесменмин деп бирөөң барсыңарбы? Андай жоксуңар, мен силерге айткан. Аны ойлоп эле койгула. Анан эле кечке эле мамлекет жардам бербесе, анан мамлекет бизге тоскоолдук кылып атат. Мораторийлыктыр текшербей койду. Ошондо силердин налогуңар бир тыйынга көбөйгөн жок. Дал эле сүйлөп эле атасыңар. Эне бүгүнкү күндө бир жок дегенде бир от души орчатканда кимге жардам бердиңер,
Болду да, Эсен агайдын суроосу, ою, пикири барабы бар. Эми урматтуу угарманыбыз туура сөздөрүндө айтты. Албетте кеңири элдерде ушундай түшүнүк көп пайда болот да. Эмне ишкерлерде акча көп, иштей берет, төлөй берет, төлөсүн салыктарды. Бюджетте акча жок болсо төлөй берсин депчи. Бул эми бир чети туура, бирок биз мисалы бизнес ассоциациялар катары коргоп жаткан, жардам берип жаткан ишкерлер бул таза ишкерлер. Салыктын баарын төлөп жаткан, оюн эрежелерине баш ийген, мыйзамга баш ийген ишкерлерге жардам берип атабыз. Бул ачык сөз. Албетте мына статистикага караганда 40-тан 60%га чейин экономикабыз көмүскөдө, демек ошол ишкерлер салыктарын толук кандуу төлөбөй атышкан кездер бар. Бул да чындык. Бирок ушул көмүскөнү ким туудурат? Эл жаратпайт да ошону. Ошол көмүскө мамлекет тарабынан жасалган шарттарга байланыштуу. Эгерде мамлекетте кыйын жол-жоболор болсо, татаал бюрократиялык жол-жоболор көп болсо, эгерде мамлекетте бир адилетсиз мамиле болсо, мамлекетте жана адилетсиз ставкалар болсо, эгерде мыйзам баарына тең колдонбой жатса, анда албетте экономикалык көмүскө жана көмүскө экономикалык чыгып кетет, өсө берет. Ошондой учурлар боло берет. Эми бизде мындай да тарыхта социалдык контракт деген түшүнүк бар. Мамлекет менен элдин ортосунда социалдык контракт бар. Эл кандайдыр бир ыйгарым укуктарын ошол мамлекетке берет. Сиздер жөнгө салып коюңуздар, муну коопсуздукту жана саламаттык сактоону, бизнести жөнгө салууну сиздерге мындай ишенебиз, өзүңүздөр алып барыңыздар депчи. Ошондо мамлекет ошол жоопкерчиликти алып, оюн эрежелерин жакшылап түзүп туруп камсыздашы керек. Ошол болгону. Мындан сырткары эми негизгиси ошол. Камсыздай албасак, мына ургарман дагы бир жакшы нерсени айтты. Бюджетке акча түшпөсө салыктан, анда ушул чараларга кайдан алат депчи. Эми дүйнө жүзүндө мындайдыр бир түшүнүк бар. Жанагы донорлук акча деп атпайбызбы? Ошол акчалар элге же бизнеске карата берилбейт, алар мамлекетке карата берилет. Мамлекеттин кепилдиги менен. Ошондуктан эл дагы, бизнес дагы мамлекетке өз каалоолорун айтып атат. Мына ушул акчаны момундай колдонсок болот, тигиндей колдонсок болот. Бирок бул мындай эмес, жанагы максатсыз бекер акча эмес. Бул инвестиция. Бүгүн мамлекет тигил же бул ишканаларды колдоп берсе, колдон келишинче көбүрөөк ишкерлерди колдоп берсе, кийин эмки жылы кайтарылат, салыктар түрүндө кайтарылат дагы. Ошол иштеп аткан иш орундарда иштеп аткан жумушчулар салык түрүндө дагы төлөшөт. Ошондо көчөгө дагы чыгышпайт, дагы курсагы ток болуп жашайбыз. Дайыр угарман бар экен, угаланды. Сиз эфирдесиз. Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Менде мындай суроодо жанагы туризм системасында көлдү эмне кылган атасыңар? Көлдү иштеткен атасыңарбы же иштетпейсиңерби? Ушул көлдү быйыл сактап калсак жакшы болот эле. Эми аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнөн жок бул суроого жооп бергенге. Ошо мен компетенциясы барбы жокпу билбейм, ушул пикириңиздерди айтсак болобу? Бизде туризм боюнча, көл боюнча. Аскар мырза. Эми өз оюбузду айтсак болот. Албетте ысык көл үчүн бул абдан эле керектүү нерсе. Жайкы сезонго албетте азыр сырттан келген, Казакстандан, Россиядан келген туристтерден көбүнчө учурларда айрылып калышыбыз мүмкүн. Азыраак болушу мүмкүн. Бирок бизде ички дагы потенциал бар. Мына Бишкектен, башка жергелерден
ички туристтерибиз барса болот көлгө. Ошондуктан биз мына өткөн жумада эле туризм министрлиги менен департаменти менен сүйлөшкөнбүз. Ушундай суроолорду жолдодук. Мына тур компанияларга, пансионат, курорттук зоналарга айтып берсеңиздер, качан барып туруп даярдык иштерди жасаса болот депчи. Азыр ал белгисиз да. Элдер бизден дагы сурап атышат. Биз барсак болобу, өткөрөбү бизди, даярдык иштерди көрүшүбүз керек деп. Ошол бир алгоритмди түзсө, эми албетте алдын ала айтыш абдан эле кыйын. Кырдаал кандай болот, бир айдан кийин эмне болот, бир жумадан кийин эмне болот белгисиз азыр. Белгисиз, албетте аны дагы түшүнүшүбүз керек. Бирок ушундай алгоритмдер жакшы болсо жакшы болот эле деген суроолорду жолдодук. Сапар Жекшебаевич, токтосоңуз. Эми көл боюнча сөзсүз түрдө эми көлдүн Бөтөнчө көлдүн тургундары ошол бир сезонду күтүп отурушат да. Бир сезондо акча таап анан жылы бою карап турушат. Анан кыйын эле маселе. Атаганат баардык ордунда болсо жакшы эле болмок. Анан бирок ички биздин деле потенциал Казакстан, Россия бул чегаранын ооруга илдетке жараша болот да. Эгерде ушу июнга чейин жок болуп, нөлгө чыгып, мындай элдер самолет учуп ары бери Казакстан границасы ачылса, анда элдер эс алганы баары бир келишет. Эми ошону тилейлик. Андан сырткары Кыргызстандын ичинде болот. Андан мурунку агайдын суроосуна бир кошумчалап кетейин дедим эле да. Биз Кыргызстандын жараны болгондон кийин, Кыргызстандын ичинде иштеп аткандан кийин, Кыргызстандын ичинде бизнес жүргүзүп аткандан кийин Кыргыз өкмөтүнө кайрылабыз да. Кимге кайрылабыз? Казакстандын же болбосо башка мамлекеттин өлкөсүнө кайрылабыз. Ошол жака кайрылабыз биринчиден. Экинчиден баардыгы таза налогду төлөп, баардык ордор болуш үчүн баардык нерсе жөнөкөй болуш керек. Жөнөкөй болуш керек. Канчалык жөнөкөй салык мыйзам болсо, ачык айкын да. Мен баланча табам, баланчасын төлөйм. Ошону бизнеске көтөрө ала турган, бизнести сүйрөп кете тургандай, анан ошол дагы мамлекетке толук кандуу 100% түшө тургандай жөнөкөй шарттар түзүлсө, ошондо гана коррупция да жок болот, бизнес да акчасынан качпайт. Анан ошол эгерде жөнөкөй түзүлгөн жакшынакай мыйзамдарды аткарбаган бизнестерде агалагырда чыгара чоң колдонулса, эч убакта эч кандай нерсе болбойт. Ошол эле мына Кытайды, башка мамлекеттерде жөнөкөй эле мыйзамдар бар да. Жөнөкөй элге, жөнөкөй эле адамга түшүнүктүү да. Канчалык жөнөкөйлөтсөк, биз ошончолук салыкты да көбүрөөк чогултабыз да. Мына как раз таки көчө ошол маселени дагы айттык. Биз дагы ошол маселени көтөрдүк. Канчалык бүгүнкү күнү мыйзам, салык мыйзамынын орто чакан ишканага канчалык жөнөкөй мыйзамдарды сунуштасак, ошончолук жакшы салык дагы түшөт, жумушчулардын да көбөйөт, иштер дагы алдыга чыгат деген ой пикирди да айттык да. Менде дагы суроолор бар, бирок дайыр угарман бар экен, угалы. Угуп атабыз сизди. Саламатчылык. Салайкүлбү? Салайкүл, менде мындай бир суроо бар эле. Азыр вирус менен кармашып атабыз аябай. Ооба. Анан Кыргызстанда да бир баш оору бар, могу жаңы иттер батпай кетти, кишиден ит көп болуп. Анан чет мамлекеттерде телевизордон көрсөтүп атсак, ит мушуктарды жоготуп, Түркменистанга аттуу киришип атыптыр. Балдар кучактап алып ойнойт. Булардан да бир вирус чыгышы мүмкүн. Шуну астырып жоготконго жардам бербейт. Батпай кетти аябай так. Рахмат, биз бүгүн экономика жөнүндө сөз кылып аттык элек, бирок муну мен азыр жазып койдум. Тиешелүү мекемелерге сөзсүз муну жеткириш керек. Азыр ушундай пандемия шартында буга дагы өзгөчө көңүл буруу маанилүү. Эми сиздер жакшы бир нерселерди айттыңыздар. Мына бизнес коомчулугунун бул жалпы эле ушул ойлору болсо керек. Бирок мына кечээ күнкү президент менен жолугушууда ушул экономикалык активдүүлүктү калдына келтирүү деп бир ушул темада ушундай болду окшойт. Анан бизнесте баягы конкреттүү сунуштар айтылсын деген таризде ушундай чогулдуңуздар. Эми бүгүнкү айтылып аткан мынабу ойлор элеби же дагы кандай сунуштар эле алчы? Дагы кошумча кандай сунуштар айтылды анда? Биздин эми жалпысынан айтпайлы, биздин мен өзүбүздүн жеңил өнөр жай тармагы боюнча сунуштарды айттык. Эми бул эми башында айтылгандай 100% экспортко багытталган тармак катары болгондуктан бүгүнкү күнү
бүгүнкү күнү кандай маселелер, кандай жардамдар, көбүнчөсү эле жана башында айтпадым, баягы кредит эле акча, оборотко акча керек деген маселе болуп атат. Экинчиден салык мыйзамындагы дагы НДСтин босогосу деп коет да, порог НДС. Бизде 8 миллион болгону өндүрүшкө, ошону жок эле дегенде 30 миллиондон ашык көйдө көтөрүп бериңиздер. Ошондо жумушчу орун легализация болот, жумушчу орун да көбөйтөт. Кудай калып граница ачылып иштеп калса, мына көп биздин деле жарандарыбыздын баары Россиядан, булуңуштан келип атышпайбы? Биздин тармакта мындай көбүрөөк жумушчу орун ачканга чоң потенциал, мүмкүнчүлүк бар да. Экинчиден эми бизде Кыргызстанда бюджеттен абдан көп акча бөлүнөт, көз бюджетке, мамлекеттин сатып алуусу боюнча да. Анан мен билишимче тилекке каршы көбүнчөсү сыртка кетип калат да. Кыргызстандын ичинде ата мекендик өндүрүшчүлөрдөн көп алынбайт. Өтөнчү эле сыртка кетип башка мамлекеттин экономикасын колдойбуз да. Мамлекеттин бюджеттин акчасы менен да. Ошондуктан бүгүнкү күнү таза, ачык, айкын, жакшынакай, мындай түшүнүктүү бизнеске шарттарды коюш керек мамлекет. Бизге момундай продукциялар керек. Госзакупка мына мондан баланчаны алабыз, бүткүнчөнү алабыз. Эгерде бизде анда чыгар элек болсо, макул, азырынча. Бирок ошол эле учурда канча тез аранын ичинде биздин ата мекендик өндүрүшчүлөр ушул продукцияны чыгарса, биз сатып алабыз деген түздөн түз биздин өзүбүздүн бюджеттин акчасын өзүбүздүн өндүрүшчүлөргө жумшаш керек да. Мына резервный фонд же болбосо реабилитационный фонд, анан фонд поддержки деп көр жактан акча сурап атасыз. Ушу бюджеттен эле госзакупкага миллиарддаган акча бөлүнөт. Толтура 10-20-30 миллиардка чейин бөлүнөт. Менин билишим жайта 20 миллиарддын тегерегинде да, калп толук мындай анык цифра эмес, божомол менен. Ошонун ашып эле кетсе 10-15% эле ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн продукциясын алат. Калган баары сырт жака кетет да. Ошону эле багыттасак, биз бүгүнкү күнү ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоп көтөрүп кетебиз. Жана тендер деген бул өзү бир бале да. Мындайча айткандачы. Ошондуктан эгерде чыгарбасак, биздин бүгүн Кыргызстандагы любой бизнесмен, акчасы бар бизнесмен айтат: эгер мени мамлекет менден сатып алат экен, баланчадан болот экен, мен муну чыгарам деп туруп эле чыгарып баштайт. Бат эле. Ошон үчүн бүгүнкү күнү могу пандемия болуп, карантин болуп, бүт мамлекеттер границаларын баарын жаап, ич чара отуруп калгандан кийин кичине биринчи ойлонушубуз керек да. Негизи адамзат ойлонуш керек да. Мындайча айтканда аба ырайыбыз дагы тазаланып калбадыбы? Биз эми ойлонуп атабыз, чын эле. Азыр баардыгын жаап туруп өзүбүз кантип чыгып кетебиз деген. Эми өзүбүздү кантип багып кете алабыз деген чоң масштабта ойлонуш керек да. Эмне продукцияны сырттан алып келе турган болсок, импортозамещение орусча айтканда. Сырттан алып келген продукцияларды Кыргызстандан өндүргөнгө шарт түзүп, ошол жака багытты, мына чоң багыттын баарын ошол жака бурушубуз керек. Аскар мырза туура айтып атат. Эртеңки күнү биз дагы ушундай бир 2 айлап, 3 айлап границабыз жабылып калса, эмне кылабыз деген суроону ар бирибиз өзүбүзгө беришибиз керек да. Мамлекет деңгээлинде ошону ойлонуш керек. Тамак аш, эң биринчи очередь тамак аш. Анан мына биз медицина системасын көп ойго албай жүрүп, мына бүгүнкү күнү көрдүк да. Кандай муктаждыктар бар экен. Кимге көңүл буруш керек экен, кайсыл жака көңүл буруш керек экен, азыр ойлонуп калдык да. Ошон үчүн мындайча айтканда жакшылап отуруп, ойлонуп, салмактап, анан эртеңки мамлекеттин келечегин ойлонуп, приоритеттүү багыттарды, анан жанагы туура айтылып атат. Сырттан акча алдык да. Акча алганда ассоциация Лехпромго же болбосо башка бир бизнесменге акча бербейт, международный организациялар, мамлекеттер. Мамлекетке берет. Ошол мамлекеттен андан кийин бизнес ассоциациялар сурайт. Биздин тармакты момунтип өнүктүрөт элек, бизге момундай шарт керек, анан момунча каражат керек деп. Анан ошону отуруп алып, жакшылап таразага салып, ойлонуп туруп, анан экономикабызды сүйрөп кете турган, жумушчу орун түзө турган, биздин жарандарыбызды жалдыратып көрүнгөн мамлекеттерге кетирбей, ушул жерге жумушчу орун болуп, ушул жерде иштеп, ушул жерден акчасын таап, үй бүлөсүн бага тургандай шарттарды түзгөнгө кичине ойлонушубуз керек да. Ушул шарт, ушул учур келди да, мындайча айткандачы. Мамлекет башы ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо жагына дагы басым коет да.
Анан бирок ата мекендик өндүрүшчүлөр, ишкерлер дайым айтып келет, биздин ишибизге тескери мындай таасир берген бул контрабанда, анан контрафакт депчи. Бул жагынан мисалы үчүн ушул азыркы кыйынчылык, учур кандайдыр бир ушу менен мындай бир күрөшүүгө мындай жол табылгандайбы, Аскар мырза? Бул жагынан кандай жыйынтык болушу мүмкүн? Туура айтасыздар. Мына азыркы учурдагыдай кризистик абалдар ушул сыяктуу реформаларга жол ачат да. Мүмкүнчүлүк. Мына эгерде биз мурун бул ыңгайсыз, кимдир бирөөлөргө жакпайт, мындай болот, тигиндей болот деп ойлонуп атсак, азыркы учурда биз жасашыбыз керек ошол реформаларды. Чек арага, бажыга бир иретке келтирип, аткезчиликтен айрылып, бир таза, ачык айкын дүйнө жүзүндөгүдөй бир системаны курсак болот да. Кризистик учурлар ушуга бир түрткү берет. Дайым айтат да, кризис бул мүмкүнчүлүк депчи. Туура. Кимдир бирөөлөргө бул сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк ачышы мүмкүн. Эми программанын аягында да бир суроо берген үлгүрөйүн. Жана силер дагы айтып кеттиңер азыр. Жана бизнес өкүлдөрүнүн ар бир кызматкерине салык органдарына тастыкталган баягы иш ордорундагы маалым кат дейбизби, справка алып берүүсү тийиш экен депчи. Жана Аскар мырза силер да айтып кеттиңер. Анан негизи эле азыр эми коменданттык саат алынды, бирок баягы талаптар күчүндө да, катуу бойдон эле. Бир топ айыппулдун түрлөрү кирди, ошол эле экономикалык жанагындай ишмердүүлүгүн уланта турган чөйрөгө. Анан мындай абалда ошо бизнес өзүнүн кызматкерлерин мындай кантип коргоого алыш керек да, кантип коргошу керек? Бизде ушул справкаларда биздин бөтөнчө тигүү тармагында абдан кыйын көйгөй маселе болуп калды да, анткени эми шаардын ичинде бар, шаардын сыртынан келип иштешет. Бизде деген жанагындай ОСОдой болуп, официалдуу түрдө бухгалтерияда тигүүчү болуп иштейт, же болбосо башкача деген жок. Бизде патент менен иштейт да. Анан ошол патентти алыш үчүн налогого барып, жанагындай справка алып, ар бир ишкерге справка алыш бул кыйынчылыкка туулуп калды да. Ошондуктан ушул жана справка, налоговый аркылуу справка берүү ыкманы бүгүнкү күнү мындай жакшылап ойлонуп туруп башка ыкмага өтүш керек да. Мен ойлойм, ар бир ишкер өзүнүн жумушчусун жумушка чакырып, ишканасын иштетип, ишке киргизип аткандан кийин ар бир ишкананын жетекчиси эле өзүнүн жоопкерчиликтин ошону мойнуна алыш керек да. Өзүнүн ошол иштеп аткан ишканасынан справка берип, баланча жерде баланча иштейт, паспортный данные менен ошол справка эле жетиштүү болот деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө бүт санитардык жанагы эпидемиологдук норманын баарын толугу менен көзөмөлгө жоопкерчиликке алыш керек, ишкананын жетекчиси толугу менен шарттын баарын түзүш керек, өзүлөрүнүн иштеп аткан кол адында иштеп аткан адамдарга. Ошолордун барып келе турган транспортунда ойлонуш керек. Эгерде ишкананы бүгүнкү шартта ишкананы ишке киргизем дей турган болсо, анан жанагынтыбына налоговыйга барып, анан жанагындай справка, анан тигиниси, анан мунусу деген бул болбогон эле нерсе деп ойлойм да. Ошон үчүн эгерде ишкананы киргизе турган болсо, ар бир ишкананын жетекчиси өзүнүн жоопкерчилигине алып, ар бир өзүнүн адынан справканы колуна берсе, ошол жетиштүү болот деп ойлойм. Эми бизге берилген убакыт аягына чыгып калды. Албетте бул антикризистик чараларды пайдалануу, аны бул узакка созулат болуш керек. Ошондуктан мамлекет менен бизнес биргеликте мындай сүйлөшүп иш алып баруу азыр мындай абдан маанилүү. Анткени мына дүйнөлүк бая практиканы алып карасак, азыр ар бир өлкө бул жөнүндө сүйлөшүп жатат. Андыктан сөзсүз түрдө бизнес коомчулугунун пикири дагы актуалдуу деп ойлойм. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн мына ушул өлкө президенти ушул бизнес коомчулугу менен кечээ күнү сүйлөшкөн учурдагы экономикалык абалыбызды дагы кандай жандандырып, андан ары алып кетүү жагдайындагы ойлор менен бөлүштүк. Биздин маекке Элекпром ассоциациясынын президенти Сапар Асанов, ошондой эле эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков катышты. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ден соолук каалайм. Жерибизде тынчтык болсун, элибиз оорубасын, бул пандемиядан аман эсен чыгып кетели. Урматтуу радио угуучулар, берүүнү Таалайгүл Сыдыкбекова алып барды. Эсенчиликте жолугушалы.